14-бөлүм. Ошол убакта Жаробамдын уулу Абия ооруп калды. Жаробам аялына мындай деди: "Тур, менин аялым экениңди тааный албагыдай болуп кийин да Шилого жөнө. Ал жерде Акия деген пайгамбар бар. Ал менин ушул элге падыша болорумду алдын ала айткан. Оннан бир нече токоч, бир кумура бал алып ага баргын. Ал сага баланын эмне болорун айтат." Жаробамдын аялы ошондой кылды. Турду да Шилого бет алып, Акиянын үйүнө келди. Акия каарып, көзү көрбөй калган эле. Ошондо Теңир Акияга: "Сага Жаробамдын аялы уулу жөнүндө сураганы келе жатат. Анткени ал ооруп жатат. Ага ушундай деп айт. Ал башкача кийинип келет" деди. Аял эшиктен киргенде Акия анын баскан кадамынан дабышын угуп мындай деди: "Кир, Жаробамдын аялы. Башкача кийингениңе эмне себеп болду? Менин сага айта турган жаман кабарым бар. Жаробамга барып айт. Исраилдин Кудай Теңири мындай дейт: Мен сени жөнөкөй элдин арасынан көтөрүп, өзүмдүн Исраил элиме жол башчы койгом. Дөөттүн тукумунан падышачылыкты тартып алып, аны сага бердим. Сен болсо менин осуяттарымды аткарган, менин алдымда мага жаккан гана иштерди кылып, мени чын жүрөгү менен ээрчиген кулум дөөттөй болгон жоксуң. Сен өзүңдөн мурункулардын баарынан жаман иш кылдың. Мени четке кагып, өзүңө молоташтарды жана жасалма кудайларды жасап, мени каарданттың. Бул үчүн мен Жаробамдын тукумуна каран түн түшүрөм. Жаробамдын эркек аттууларынын баарын, камактагыларын да, эркиндиктегилерин да кырам. Таштандыны шыпыргандай, Жаробамдын тукумунда шыпырып салам. Шаарда Жаробамдын тукумунан кимиси өлсө да, аны иттер жейт. Талаада өлгөндөрүн асман куштары чокуп жейт. Анткени Теңир ушинтип айтты. Тур, үйүңө бар. Шаарга кирериң менен балаң өлөт. Бүт Исраил аза күтүп аны көргө коет. Анткени Жаробамдын тукумунан ошол гана көргө кирет. Анткени андан Жаробамдын тукумунан Исраилдин Кудай Теңирдин алдында жакшы нерсе табылды. Теңир Исраилга падыша коет. Ал Жаробамдын ушул күнү төрөлгөн тукумун да, кийин төрөлгөн тукумун да жок кылат. Бул абдан жакын калды. Теңир Исраилди талкалайт. Ал сууда термелген камыштай болот. Ата бабаларына берген бул асыл жерден Исраилдыктарды алып ыргытат. Өздөрүнө буркандарды жасап, Теңирди каардан чыккандыгы үчүн аларды дарыядан ары чачыратат. Жаробамдын кылган күнөөлөрү үчүн жана ал өз күнөөлөрү менен бүт Исраилди күнөөгө батыргандыгы үчүн Теңир Исраилди таштап салат. Жаробамдын аялы туруп, үйүн көздөй бет алып, Тирса шаарына келди. Ал үйүнүн босогосун жаңы гана аттаганда баласы өлүп калды. Теңирдин өз кулу Акия пайгамбар аркылуу айткан сөзү боюнча бүт Исраил аза күтүп аны көргө койду. Жаробамдын кандай согуш жүргүзүп, кандай падышачылык кылганы жана башка иштери Исраил падышаларынын тарых китебинде баяндалып жазылган. Жаробам 22 жыл падышачылык кылды. Ал ата бабаларына кошулду. Анын ордуна уулу Надап такка отурду. Сулаймандын уулу Рехабам Жүйүт жеринде падышачылык кылды. Теңир өзүнүн ысымы болуп туруш үчүн Исраил урууларынын ичинен тандап алган Иерусалим шаарында Рехабам 17 жыл падышачылык кылды. Ал такка отурган кезде 41 жашта эле. Анын энеси Наама деген Амондук аял эле. Жүйүт Теңирге жакпаган иштерди кылып, ата бабаларынан көбүрөөк күнөө кылып, Теңирди каардантты. Алар ар кандай бийик жерлерге, көлөкөлүү дарактардын астына бутканаларды куруп, балбалдарды, Ашейра бурканын орнотушту. Ушул жерде бузулгандар да бар эле. Алар Исраил уулдарынын алдынан Теңир кууп чыккан элдердин бардык жийиркеничтүү иштерин жасашчу. Рехабамдын падышачылыгынын 5-жылы Мисир падышасы Шишак Иерусалимге кол салып, Теңир үйүндөгү падыша сарайындагы асыл буюмдардын баарын алды. Сулайман жасаган алтын калкандарды да алды. Рехабам падыша алардын ордуна жезден калкандарды жасап, аларды падыша сарайын кайтарган сакчылардын башчыларынын колуна берди. Падыша Теңир үйүнө бара жатканда, аларды сакчылар көтөрүп алышчу, анан кайра сакчылар үйүнө алып барып коюшчу. Рехабам жөнүндө жана анын бүт иштери жөнүндө Жүйүт падышаларынын тарых китебинде баяндалып жазылган. Рехабам менен Жаробамдын ортосунда дайыма согуш болуп турган. Рехабам өлүп, ата бабаларына кошулду. Анын сөөгү Дөөттүн шаарына коюлду. Анын энеси Наама деген Амондук аял эле. Анын ордуна уулу Абиям такка отурду. Ыйык элчи Павылдын колоссалыктарга жазган каты. 1-бөлүм. Кудайдын каалоосу менен Иса Машаяктын элчиси болгон мен Павылдан жана бир тууганыбыз Тиметейден Машаяк Исага ишенген Колоссадагы ыйык жана ишенимдүү бир туугандарга салам. Кудай атабыз жана Теңирибиз Иса Машаяк силерге ырайымын төгүп, тынчтыгын бере берсин. Силер үчүн дайыма сыйынып, Кудайга, Теңирибиз Иса Машаяктын атасына ыраазычылык билдирип жатабыз.
Анткени силердин Машаяк Исага болгон ишенимиңер жана бардык ыйыктарга болгон сүйүүңөр жөнүндө укканбыз. Ишенимиңер менен сүйүүңөр асманда өзүңөр үчүн даярдалган нерсеге болгон үмүтүңөргө негизделген. Ал жөнүндө силер мурун эле чындык сөзүнөн, жакшы кабардан уккансыңар. Бүт дүйнөгө тараган ошол жакшы кабар силерге да жеткен. Силер Кудайдын ырайымын угуп, аны чыны менен таанып билген күндөн тартып, жакшы кабар силердин араңарда да жемиш берип өсүп жатат. Силер сүйүктүү кызматташыбыз Эпафрастан үйрөнгөнсүңөр. Ал силер үчүн Машаяктын ишенимдүү кызматчысы. Рухтун шыктандыруусу менен көрсөтүп жаткан сүйүүңөр жөнүндө да ал бизге айткан. 9. Биз бул жөнүндө уккан күндөн тартып, силер үчүн үзгүлтүксүз сыйынып, анын каалоосун акылмандуулук жана рухий түшүнүк менен толук таанып билишсин деп, ага бардык жагынан жагып, бардык иште жакшы жемиш берип, Кудайды таанып билүүсү өсүп, анын даңкынын кубатынын бардык күчү менен бекемделип, бардык нерседе туруктуулукту жана чыдамдуулукту кубаныч менен көрсөтүп, бизди жарыктагы ыйыктардын мурасына үлүштөш болууга татыктуу кылган Кудай Атага ыраазычылык билдирип, Кудайга татыктуу жашашсын деп суранып жатабыз. Ал бизди караңгылыктын бийлигинен куткарып, сүйүктүү уулунун падышачылыгына алып кирди. Биз анын сүйүктүү уулу аркылуу, уулунун каны аркылуу куткарылдык жана күнөөлөрүбүз кечирилди. Ал көрүнбөс Кудайдын бейнеси. Эч нерсе жаратыла электе ал бар болгон. Анткени асмандагы жана жердеги көрүнгөн жана көрүнбөгөн бардык нерселер, тактылар да, үстөмдүк кылуучулар да, башкаруучулар да, бийликтегилер да ал аркылуу жаратылган. Бардык нерсе ал аркылуу жана ал үчүн жаратылган. Ал бардык нерседен мурун бар болчу жана бардык нерсе ал аркылуу бар болуп турат. Ал өзүнүн денеси болуп эсептелген жыйындын башчысы. Ал бардыгынын башталышы, бардык нерседе биринчи болуш үчүн ал өлгөндөрдүн арасынан биринчи болуп тирилген. Анткени Кудай анда бүт толуктуктун жашашын, анын айкашты-качта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Жаман ойлоруңардын жана жаман иштериңердин айынан бир кезде Кудайга бөтөн жана душман болгон силерди да Кудай анын денеси өлүм аркылуу өзү менен элдештирди. Ал силерди өзүнүн алдында ыйык, кемчиликсиз жана айыпсыз кылып тургузуу үчүн ушундай кылды. Эгерде силер ишенимге негизделип, бекем турсаңар жана өзүңөр уккан жакшы кабар берген үмүттөн тайбасаңар гана ушундай болот. Мен Павыл асман астындагы бардык жаратылгандарга жарыяланган ушул жакшы кабарды тараткан кызматчы болуп калдым. Анын денеси болгон жыйын үчүн Машаяктын жетишпеген азап тартуусун өзүмдүн денемде силер үчүн азап чегүү менен толуктап жатканыма кубанам. Кудайдын берген тапшырмасы боюнча ошол жыйындын кызматчысы болуп калдым. Кудайдын сөзү аткарылышы үчүн мага бул тапшырма силер үчүн ишеним менен тапшырылган. Кудайдын сөзү кылымдан кылымга, муундан муунга жашыруун болуп келген сыр азыр анын ыйыктарына ачылып берилди. Кудай бул жашыруун сырдын даңктуу байлыгы бутпарастар үчүн кандай экендигин ыйыктарга ачып берүүнү каалады. Сырдын мааниси даңктуу үмүт болгон Машаяктын силердин ичиңерде жашагандыгында. Ар бир адамга акыл айтып, ар бир адамды акылмандык менен үйрөтүп, ар бир адамды Машаяк аркылуу Кудай алдына жеткилен кылып алып келүү үчүн Машаяк жөнүндө жар салып жатабыз. Ошондуктан анын мендеги кудуреттүү күчү менен жан үрөп эмгектенип да, күрөшүп да жатам. 44 бөлүм. Анан ал мени кайрадан ыйык жайдын чыгышты караган сырткы дарбазасына алып келди. Алар бекитилүү болчу. Ошондо Теңир мага мындай деди: "Бул дарбаза бекитилет, ачылбайт. Ал аркылуу эч бир адам кирбейт. Анткени ал аркылуу Исраилдин Кудай Теңири кирген. Ошол үчүн ал бек болот. Төрө болсо падыша катары анын ичинде Теңирдин алдында нан жеш үчүн отурат. Ал ушул дарбазанын жанындагы кире бериш бөлмө аркылуу кирет да ошол эле жол менен кайра чыгат. Андан кийин ал мени түндүк дарбазасы аркылуу ибадаткананын бет маңдайына алып келди. Ошондо мен ибадаткана Теңирдин даңкына толуп турганын көрүп, жүз төмөндөп жыгылдым. Анан мага Теңир мындай деди: "Адам уулу, мен сага айтып жаткан ибадаткананын бардык мыйзамдары менен көрсөтмөлөрүн жүрөгүңө түй. Өз көзүң менен көр, өз кулагың менен ук. Ибадатканага кире турган эшикти жана ыйык жайдан чыга турган эшиктердин баарын көңүл коюп кара. Анан козголоңчул Исраил элине айт. Кудай Теңир мындай дейт: Исраил эли, жийиркеничтүү иштерди кылганыңар жетишет. Силер жүрөгү сүннөткө отургузулбаган, денеси да сүннөткө отургузулбаган жат элдин уулдарын менин ыйык жайыма алып кирдиңер. Алар менин нанымды, майды жана канды тартуулашып, менин ибадатканамды булгашты.
Ошентип силер өзүңөрдүн ар кандай жийиркеничтүү иштериңер менен менин келишимимди буздуңар. Силер менин ыйык нерселеримдин алдында күзөт кызматын аткарган жоксуңар. Аларды өзүңөрдүн ордуңарга менин ыйык жайымды күзөтүү үчүн койдуңар. Кудай теңириңер мындай дейт: жүрөгү сүннөткө отургузулбаган жана денеси сүннөткө отургузулбаган жат элдин уулдарынын эч бири менин ыйык жайыма кирбеши керек. Ал турсун Исраил уулдарынын арасында жашап жаткан бөтөн уруунун уулу да кирбесин. Исраил менден баш тарткан убакта менден алыстап, өздөрүнүн жасалма кудайларынын артынан кеткен лебилер да өз күнөөсүнүн жазасын алышат. Алар менин ыйык жайымда ибадаткананын дарбаза күзөтчүлөрү катары, ибадаткананын кызматчылары катары кызмат кылышат. Алар эл үчүн бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкты жана башка курмандыктарды союшат. Элдин алдында туруп, эл үчүн кызмат кылышат. Алардын жасалма кудайлардын алдында аларга кызмат кылышкан үчүн, Исраилдин мыйзамсыздык кылуусуна түрткү болушкан үчүн мен өзүмдүн колумду аларга каршы көтөрдүм, дейт Кудай Теңир. Ошондуктан алар өздөрүнүн күнөөсүнүн жазасын алышат. Алар мага жакындашпайт. Менин алдымда ыйык кызмат кылышпайт. Менин бардык ыйык нерселериме, ыйыктын ыйыгына жакын келишпейт. Тескерисинче, өздөрүнүн абийирсиздигинин, кылган жийиркеничтүү иштеринин жазасын өз моюндары менен тартышат. Аларды ибадатканага күзөтчүлүккө, анын ичиндеги бардык жумуштарды аткарууга коем. Ал эми Исраил уулдары менден баш тартып кеткен убакта Леби уруусунан чыккан ыйык кызмат кылуучулар, Садоктун уулдары менин ыйык жайымда ар дайым күзөттө турушкан. Мага ошолор жакындашат, мага ошолор кызмат кылышат. Менин алдымда туруп, мага май менен кан тартуулашат, дейт Кудай Теңир. Алар мага кызмат кылыш үчүн, менин күзөт иштеримди аткарыш үчүн менин ыйык жайыма киришет, менин дасторконума жакындашат. Алар ички короонун дарбазасынын алдына келишкенде, зыгыр бууласынан токулган кийим кийишет. Ибадаткананын ичинде жана ички короонун дарбазаларынын алдында кызмат өтөө учурунда алардын үстүндө жүндөн токулган кийим болбосун. Алардын баштарындагы селделер да зыгыр кездемеден болсун. Алардын белиндеги ички кийимдер да зыгыр кездемеден болсун. Алар тердете турган курчанышпасын. Ал эми сырткы короодо турган элге чыгуу керек болгондо, кызмат кылганда кийген кийимдерин чечип, ыйык бөлмөлөргө калтырышсын. Ыйык кийимдерин элге тийгизбеш үчүн башка кийимдерди кийишсин. Алар чачтарын кырышпасын жана өстүрүшпөсүн, бирок чачтарын үзгүлтүксүз кыркып турушсун. Ички короого бара жатканда бир да ыйык кызмат кылуучу шарап ичпеши керек. Алар өздөрүнө аялдыкка жесирди да, күйөөсү менен ажырашканды да албашы керек. Аларга бир гана Исраил урууларынын кыздарын же ыйык кызмат кылуучунун жесир калган аялын алганга болот. Алар менин элиме ыйыкты ыйык эместен ажыратууну үйрөтүшсүн. Эмне таза эмес экенин түшүндүрүшсүн. Алар талаш тартыш иштер болгондо сот жүргүзүшсүн. Аларды менин мыйзамдарым боюнча соттошсун. Менин мыйзамдарымды, менин майрамдарым жөнүндөгү буйруктарымды аткарышсын. Менин ишемби күндөрүмдү ыйык тутушсун. Таза эмес болуп калбаш үчүн алардын эч кимиси өлгөн кишиге жакындабашы керек. Атасы же энеси, уулу же кызы, эркек бир тууганы же күйөөгө тиелек кыз бир тууганы өлгөндө гана өздөрүн таза эмес кылса болот. Андан тазалангандан кийин ага дагы 7 күн санап бөлүп коюу керек. Ыйык жайда кызмат кылыш үчүн ички короодогу ыйык жайга келген күнү ал күнөө үчүн чалынуучу курмандык чалышы керек, дейт Кудай Теңир. Алардын энчиси жөнүндө айта турган болсом, алардын энчиси менмин. Исраил жеринде алардын үлүшүнө жер бербегиле, алардын үлүшү менмин. Алар нан курмандыктарынан, күнөө үчүн чалынуучу курмандыктардан жана айып үчүн чалынуучу курмандыктардан жешет. Исраилда Теңирге арналган нерсенин баары аларга таандык. Бардык жемиштериңердин биринчи түшүмү жана ар кандай тартууларыңар, ал тартууларыңар эмнеден гана турбасын, ыйык кызмат кылуучуларга таандык. Үйүңөрдөн Кудайдын батасы кетпеш үчүн эгин бастырганыңарда биринчи түшүмдү ыйык кызмат кылуучуга бергиле. Эч кандай тарпты, канаттуу болобу, мал болобу, жырткыч тытып кеткенди ыйык кызмат кылуучулар жебеши керек. 96-забур. Теңир падышачылык кылып жатат. Жер кубансын, сансыз аралдар шаттансын. Анын тегереги булут жана караңгылык. Анын тактысынын негизи чындык жана акыйкаттык. Анын алдында от бара жатат. Ал анын тегерегиндеги душмандарын куйкалап жатат. Анын чагылгандары ааламды жарык кылат. Муну көрүп жер титирейт. Тоолор бүт жер жүзүнүн Теңиринин жүзүнө мом сыяктуу эрип жатат.
Асман анын чындыгын жарыя кылып жатат. Бардык элдер анын даңкын көрүп жатышат. Ташпуркандарга кызмат кылгандар жана жасалмак кудай менен мактангандар уятка калышсын. Бардык кудайлар анын алдында табынгыла. Сион тоосу угуп кубанып жатат. Теңир, сенин адилет сотуң үчүн жүйүт кыздары кубанып жатышат. Анткени сен Теңир бүт жер жүзүнөн бийиксиң. Сен бардык кудайлардан жогору макталдың. Теңирди сүйгөндөр жамандыкты жек көргүлө. Ал өзүнүн ыйыктарынын жанын сактайт. Аларды ыймансыздардын колунан куткарат. Адил адамга жарык тиет. Жүрөгү тазаларга шаттык келет. Адил адамдар Теңирди ойлоп кубангыла. Анын ыйыктыгын эстеп даңктагыла. 97-ci забур. Теңирге жаңы ырдагыла. Анткени ал укмуштарды жаратты. Ага өзүнүн оң колу жана ыйык булчуңу жеңиш алып берди. Теңир өзүнүн куткаруу ишин көрсөттү. Элдердин көз алдында өзүнүн чындыгын ачты. Ал өзүнүн Ысрайылга болгон ырайымын жана ишенимдүүлүгүн эстеди. Бүт жер жүзү биздин Кудайдын куткаруу ишин көрдү. Бүт жер жүзү Теңирди кубаныч менен даңктагыла, шаттангыла, ырдагыла. Теңирге кыл аспаптын коштоосунда ырдагыла. Теңирди кыл аспап менен, забур менен мактагыла. Сурнай менен мүйүздүн коштоосунда падыша Теңирдин алдында кубангыла. Деңизде анда жашагандар да, ааламда анда жашагандар да кубанышсын. Дарыяларда кол чабышсын. Тоолорда баары бирге кубанышсын. Бардыгы Теңирдин алдында кубанышсын. Анткени ал жерди соттогону келе жатат. Ал ааламды акыйкаттык менен соттойт, элдерди туура соттойт.